Бул жашоодо таза жолду танда, мүмкүнчүлүк келет ар бир жанга. Өзүмдебе бул өмүрдө күйүп. Саламатсыздарбы, урматтуу инсан таануу группасы. Арбаңыздар, ардактуу меймандар. Куттуу билим башталган айтылуу Сары Өзөн чүй жергесине кош келиңиздер. Андебизи ар бирибиз таза жана туура Ойлойлу, ар бирибиз таза жана туура сүйлөйлү. Ар бирибиз таза жана туура иштейлү. Талчу билим поэмасын Гапыр Мадаминовдун Ажбокс темасына салып берем. Биринчи аты Жусуп Баласагын. Жусуп Баласагын дүйнөлүк маданиятынын ири өкүлдөрүнүн бири. Айымчылар айтып кеткендей эле Жусуп Баласагын түрк элдеринин маданиятын дүйнөлүк деңгээлге чыгарган биздин залкар жердешибиз. Заты Куталчу билим бул китеп. Китептин которулушу бактылуу болуунун билими деп которулат. Жусуп Баласагын эмне үчүн Баласагын жана Баласагын шаары Жусуп Баласагын атынан коюлганбы же тескерисинче болгонбу деген суроо пайда болду. Изилдесем ал доордо фамилия деген түшүнүк жок экен. Адамга кимдин уулу же төрөлгөн жеринен аты коюлчу экен. Демек Жусуп аты Баласагын төрөлгөн жери. Келип чыгышы Жусуп Баласагын болжолу менен 1015-16 жылдары Баласагын шаарында төрөлгөн. Кут алчу билим поэмасы 1067-70 жылдары 18 ай аралыгында жазылган. Идеясы бул чыгарманын башкы идеясы өлкө башчыларды адилеттүү башкарууга үндөө. Бул жагынан алып караганда биздин доорго да шайкештесек болот. Анткени качан гана өлкө башчы адилеттүү калыс болуп өз ак эмгек менен иштесе гана өз элин ээрчите аларын жана өз өлкөсүнүн өнүктүрө аларын биздин үч президентибиз тастыктаган. Көлөмү айымчылар айтып кеткендей эле аябагандай көлөмдүү чыгарма экен. 6645 бет бул Кенже эпостун көлөмүнө барабар жана 13290 саптагы оңой сан эмес. Касиети бул чыгарма чыгыш элдерине кеңири тараган, санат насыят маанисиндеги жазылган эпикалык дидактикалык эмгек болуп эсептелет. Баасы бул чыгарма түрк элдеринин маданиятынын адабиятынын залкар эстелиги болуп эсептелет. Пайдасы улуу данышман 1000 жыл мурда эле мамлекеттин биримдиги үчүн өлкө башчылардын жоопкерчилик, адилеттүүлүк жана уюштуруучулук сапаттарынын кандай керектигин баса белгилеп айткан. Жаралыш тарыхы бул чыгарма Карахан мамлекети мезгилинде башаламан башкаруудан бектер менен уруу башчылары бири-бири менен бийлик үчүн салгылашып кетишкен. Мына ушул тарыхый кырдаал бул чыгарманын жазылышына себеп болгон. Түзүлүшү бул чыгарманын башкы саптарында чыгыш элдеринин акындарына өтө эле мүнөздүү болгон асман менен жерди, тоо менен түздү даңазалаган салттуу мотивдер болгон. Китеп өзү бейт мотиви менен, башкача айтканда, эки саптуу ыр түрүндө жазылган. Окшоштугу Кут алуучу билим поэмасы Манас эпосу менен да өндөш. Анткени ал жерде кыргыз элинин улуу макал лакаптары жана учкул сөздөрү ардын колдонулган. Мисалы, сөз сүйлөнгөнчө сенин кулуң, сүйлөнгөндөн кийин сен ал сөздүн кулусуң. Билимдүү түйшүктөнүп ойлоп жүрөт, билимсиз ой жүгүртпөй ойноп күлөт. Каармандарына токтолсок, булар күн тууду адилеттүүлүктүн символу, ай толду дөөлөттүн символу, ак килмиш акылдын символу жана өткөрмүш сабырдуулуктун символу. Мааниси биринчи чыгармада улуу ойчул адамзатты билимдүүлүккө үндөгөн. Адамзат качан гана окуганда өз акылын арттыра аларын айткан. Экинчи ар кандай кесиптеги адамдардын ыйманы, билими жана жеке сапаттарынын шайкеш келишине үндөгөн. Үчүнчү чыгармадагы улуу ойчулдун дагы бир философиялык темасы бул жаштарга насаат болгон. Төртүнчү улуу ойчул Жусуп Баласагын бала тарбиясы да ата эненин тарбия таалим менен калыптанарын айткан. Акыры Жусуп Баласагын атабыз 54 жаш курагында Кашкар шаарында көз жумуп, ошол жерде күмбөзү тургузулган. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Эмгегиңдин элиң үчүн нарына, жалкоо болбой кайрат күчүң барда, чоң жарыштан сапарыңдан калба.
Жашоодогу жеңиш ошол экен, пайдаң гана тийсе ар бир жанга. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра,